Еркектер екі жүректі көтөр албайды. Ал эми аял заты көтөрүшү мүмкүнбү? Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Аллах эч бир эркектин көкүрөгүндө эки жүрөк жараткан эмес деп айткан. Бул аят өз ичине өтө маанилүү илимий ачылышты камтып турат. Эмне үчүн Аллах Таала аятта эркекте эки жүрөк болбойт деп айтты? Же эмне аялдарда эки жүрөк болуусу мүмкүнбү? Адамзаттын тарыхында эки баштуу, төрт буттуу, же бир канча бөйрөгү бар наристелер туулганы белгилүү. Алардын кээ бири жашап кетсе, кээ бири жашай алган эмес. Ал эми эки жүрөк менен туулган наристелер өтө аз кездешет жана алар аз убакыттын ичинде каза болуп калышат. Анткени жүрөк адамдын канын айландырып туруучу жалгыз мүчө. Жүрөк эненин курсагында эң биринчи жаралуучу мүчөлөрдүн бири. Ал түйүлдүктүн манжалары билине баштаган убакта эле жаралат. Жүрөк адамдын ыйманын, такыбалыгын тартипке салып турат. Ошондуктан адамда бир гана жүрөк болууга тийиш. Ал эми Аллах Тааланын эркектердин гана ичинде бир жүрөк болот деп айтуусунун сыры эмнеде? Себеби аялдар боюнда болгон кезде алардын ичинде эки жүрөк болот. Бири өзүнүн жүрөгү, экинчиси баланын жүрөгү. Ал эмес аялдардын боюнда эгиз же үчем болуп калуусу да мүмкүн. Демек, аялдар ичинде бир канча жүрөктү көтөрүп жүрүүсү мүмкүн. Ал эми эркек адам бир гана жүрөк менен жашайт. Бул Аллах Тааланын даанышман жаратуучулугунун далили. Аллах Таала бардык нерсени даанышмандуулугу менен жараткан. Эч бир нерсени жөн эле жаратып койгон эмес. Ар биринин милдети бар. Ар биринин милдетин аткаруучу бар. Мисалга ала турган болсок, Аллах Таала эмне үчүн эриндин үстүндөгү могул жерди чуңкур кылып жаратып койгон? Ар бир эле акылдуу инсандын оюна келсе керек. Өзүңүз дагы азыр карап көрүңүз. Могул жерди кармап көрүңүз. Аллах Таала эмне үчүн мына ушундай чуңкур кылып койду? Билесизби? Анткени мен сүйлөп жатам, сиз сүйлөп жатасыз. Мына ушул тамгалардын чыгуусу дал мына ушул жерден чыгат. Эгерде мына ушул жер жардам бербесе, биз тамгаларды туура жана так айта албайбыз. Ошондуктан ар бир нерсени Аллах Таала даанышмандуулугу менен жараткан. Аллах Таала бардык кемчиликтерден таза зат. Анда эч кандай кемчилик жок. Жана ошондой эле айткан сөзүндө, тагыраагы Кур'анда эч кандай ката жок. Канчалаган илим изилдөөчүлөр Кур'андан ката табууга аракет кылышкан. Бирок алар ката табыша алган эмес. Аллах Таала бүткүл кемчиликтерден таза зат.